Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, касиеттүү кыргыз элим, арбаңыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Баарыңыздардын бүгүнкү күндөрдүн ыйык султаны болгон жума күнүңүздөр кут болсун, окулган жума намаздар кабыл болсун. Бул узунунан узун кеткен көчө Октябрь айылы, Жалал Абад областы, Сузак району. Сузак районуна караштуу Багыш айыл өкмөтү. Мурда күнү Баткен жеринен, кече күнү Ош жергесинен, бүгүн болсо Жалал Абад жеринен жалпы мекендештерибизге жылуу салам жолдойбуз. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, керемет жумуштарды албетте көрүп алып, иш алдыга жылып атканын көргөндө ушунчалык сүйүнөсүн, кубанасын. Башкача бир ичиңде ушундай бир сүйүнүч кубанычтарга жетпеген армандар болсо дагы, бирок момундай артыңдагы өзгөчө жумуштар чындыгында бир бакыт коройт. Азыр усталарыбыз шам намазына жакындап калды, шам намазы болуп калды. Усталарыбыз азыр жумушун кызуу жүргүзүп, шамга токтотоюн деп калган учур. Урматтуу достор, алдыга жылабыз, иш боюнча өтөбүз. Көрүп атасыздар, сиздерге биз бул жерди бир 5-10 күн мурда эле ушул жерге кирпич заготовка кылып атканыбызды бөлүштүк элек. Бүгүн болсо азыр кирпич алдынан көрүнүп атат. Аркалары, боковойлору уже 1 метрден ашык кирпич урулуп калды. 12-15 катар урулуп калды. Мынакей азыр устакелерибиздин иши кызуу. Бүгүн эртеңкиге момундай көрүп атасыздар. Кирпичтин арасына раствор лайларын даярдап аткан учуру. Кыскасы, иш жакшы. Мен бул жумуш боюнча алдыда отчет берем. Азыр алгач жумуш боюнча кыскача түшүндүрмө берип кетсем. Устаке, салам алейкум. 1 мүнөткө карап койсоңуз, сураныч. Бул жактан алып алсаңыз үй көрүнүп турса жакшы болот. Салам алейкум, кандайсыз? Таштаңыз онуңузду, чыгылымыңызды нары. Салам алейкум, кандайсыз? Таштаңыз жерге. Жакыныраак келип аласыз. Бул үйдүн ээси Сыргабай деген акебиз. Жеңебиз менен, эжекебиз менен 5 баланы, момундай айтканда, кыйынчылыкка дагы, оорчулукка дагы карабастан, Алланын берген ырыскысы менен бүгүнкү күндө күн кечирип келишет. Алгач мен устакелерден кыскача интервью алайын. Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Тынчсыздарбы? Амансыздарбы? Жакшы. Алла таалам күч кубатты берсин. Ишти өтө сонун алдыга жылдырып атасыздар. Бүгүн башталганына 3 күн болду, 3 күн, Экинчи күн бүгүн. Бүгүн экинчи күн. Биринчи күнү заготовка кылып, кече толук кирпич урганбыз, Канча кирпич уруп койдуңуздар кыш? 4,5 миң 5 метр. 5 миң кыш уруп койдуңуздар, машалла, Алла разы болсун. Кыйынчылык болбой атабы? Жакшы ама. Жалп жокпу? Жок. Тамак аш курсагыңыздар жакшы элеби? Берет. Жакшыбы? Үйдө келсе берет. Машалла. Продуктасын эме кылып бергенбиз. Буйруса, жеңебиз сиздерди баягындай тамак ашынан камсыздап, жалп кылбайт иншалла. Азыр иш кандай? Дагы канча күн примерно расчет алып атасыз дубалын бүтөрүнө? 1 жума. Ашып Ашып кетсе 1 жума. Ашып кетсе 1 жума. Мына сиз бүгүн мага айнектерге, перемичкага жете эле келиңиз, бирок перемичкаларды жада калса момундай мынакей таштамайдын үстүнө коюлатын ол мурлап жыгачтарды тап кетесиз, коюп кетип атасыз, Анда жакшы. Кыскасы, сиз айтып кеткен нерсенин бүгүн баардыгын алып келдик. Буйруса эми только жумушту гана алдыга жылдырабыз, Жалп жок кыскасы. Жок, жакшы эмес. Кудайым күч кубат берсин, анда эмесе ишиңиздерге ийгиликтер болсун. Элдин алдына биз убада бергенбиз, ошол убаданын аркасында ишти алып кетебиз, Рахмат сиздерге. Үйдүн ээсинен бир кыскача интервью алып койсом, шам намазына шашып атасыздар, мен сиздердин колуңуздарды кармабайын, устакелер, Ооба, тамак, кечки тамакка дагы эме кылыңыздар, отуруңуздар. Сыргабай эке, кантасыз? Жакшы. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Жакшы отурасызбы? Жакшы. Теректерди арчып бүтүп коюпсуз, машалла. Усталарды камсыздап атасыздарбы? Камыстарга карап атат. Кабар алып атасыздарбы? Жалп жок, тамак ашы, ысык чайы, Тамак ашы жалп жок. Чай бир даяр, баары даяр чай. Машалла, Алла разы болсун. Сиз ушул жерде эле мынантип кыбырап, кошо кыбырап жүрсөңүз, чындыгында бизде эле
жардам бергибиз келет. Эл деле көргөн эл Карачы Сыргабай эке моминтип өзү кошо жүрсө жардам берели келгиле деп бири-бирин ойго тушат. Андыктан бандай ушул жерде болуңуз, ушул жерде болуп кемчиликтерин бизге айтып неме кылып туруңуз. Канчага чыгып калдыңыз? 56-57. 55-56дан өтүпсүз да. Машалла. Беркиндейди бербей атасызбы? Баягындай токтотконсузбу? Кем болгондо. Токтотуң, Көбүз сүйлөшкөнбүз, Токтоткам. Кудай кааласа мына үй бүтөрүнө 5 убакыт намазга кирес, Мейлизби? Мечит жакын билес, Мына сиздин ушул мечит жааматы, ушул жердеги имам, жалпы эл сиздин 5 убакыт намазыңызга дуа кылып атышат. Биздин катарыбызга кошулсун ушул Сыргабайдагы деп баардыгы дуа кылып атышат иншалла. Аракет кылыңыз, Кудай кааласа иншалла. Баандай бүгүн жума ушул нерсенин аркасынан өзүңүзгө баандай аракет үлгү алышыңыз керек, Анан эртеңки күнү мына үй бүткөндө дагы баягы мурункудай абалды эл көрсө дагы иренжип калат. Кыскасы токтотуңуз, Машалла. Өзүңүз аракет кылып, мол жерде кошо иштешип жүргөнүңүз бизди кубандырат. Сүйүндүрөт бизди. Эл дагы көрүп сүйүнөт буйрус, Ооба, жакшы туруңуз. Ана кемчиликтердин баардыгын улам бизге айтып деп туруңуз, Кудай калса. Мына ушундай достор, биз бул акебиз менен дайым эле сүйлөшүп турабыз. Негизи мен көптөн бери мындай, кандай десем, ичип жүргөнүн көрө элекмин. Убагында кече бир кишилер айтып калганынан айтып атам. Бул киши азыр Кудайга шүгүр, Алла Таала ыйман, ынсап берип, жүрөгүнө бир ушундай өзгөчө ыйман берип, иншалла бул жерде усталар менен кошо карашып, үй бүтүп атканына кошо сүйүнүп, жада калса кечке амал ушул жерде жатып калып атканын дагы көрүп алып ушунчалык сүйүнүп атам. Ака, үйгө эле барып жатыңызчы десем, үйгө барганда деле ушуда эмне, ушул жерде мен үйдүн айланасын карап жатайын деп ушул жерде. Эми мен Сыргабай экенин жанында туруп алып туруп бир отчет берейин. Сыргабай эке, муну мага жакын кылып кармап бересиз. Кармай бересиз. Ооба, жакын кылып бересиз. Урматтуу мекендештер, урматтуу достор, мен азыр кыскача сиздерге отчет берип кетейин. Кимдер канча жардам берген биринчи. Ушул үй негизи көптөн бери Сыргабай экенин үй бүлөсү бизден кайрылып, суранып, медер өзүң кайрымдуулук иштерде жүрөсүң, анан жердешсиң, карашып, жардам берчи бизге да үйлү кылчы деп көптөн бери суранып жүргөн. Бирок элге алып чыксам кандай түшүнөт, кандай кабыл алат экен, бул жердешине үй салып атса деп бандай туура эмес ойлор болуп калбасын деген ойдо жүрдүк. Андан кийин комплекске дагы Сузак районунун акиминен баштап айыл өкмөт эл сунуш көргөздү. Бирок биз ал жерге киргизүүдөн комиссия топ баш тарттык. Себептери бар. Урматтуу достор, мекендештер, мен ал жерге бир дагы жердешимди, бир дагы таанышымды, бир дагы жакынымды киргизбейм деп Алла Тааланын астында убада бергем. Элдин жардам менен бүткөн үйгө мен тааныш билиш кылгым келген эмес, негизи муктаждар комплексине. Мына ошентип ал жерге кирбей калды, орун ала албай калды. Бирок убада бергем, Сыргабай эке, сиздин үйүңүз башталса көрөсүз. Биз колдон келишинче жардам беребиз. Мен дагы мына үй бүлөм атынан, жеке өзүм атыман да жардам берем деген убадамды бергем. Кудайга шүгүр, мына пайдубалы фундаментине, бүткүл материалына иншалла жардам бердик. Эми бул бандай рия эмес, болгону бандай үлгү катары. Андан кийин достор, мен жардам берген инсандарды айта кетейин. 70-жылкылар. Нурлан акебиз менин колума, буга чейин да отчет бергем, кыскача отчет берип кетейин. Нурлан акебиз колума 10 000 сом акча берген. 88-дер менен 91-жылкылардын акчасын Бакыт агайыбыз 36 500 сом менин колума тапшырган. 78-жылкылар Кеңеш акебиз 10 000 сом колума тапшырган. 92-жылкылардын акчасын Темирбек Жоробашчы 42 000 сом колума тапшырган. 90-жылкылар менин досторум, негизи ар бир жумуштарымда чындыгында жардам берип келишет. Мен Алла разы болсун, досторуман Алла разы болсун. Чындыгында ушул айылдагы досторум деле көрүп келатасыздар 2-3 жылдан бери. Эч кандай бир эмеси жок эле, кызмат акысы жок эле. Көп жерлерге жардам берип жүрөт. Дайым колма кол, бутума бут болуп жардам берип жүрүшөт. Мана ушундай достордон болуңуздар, достор. Досторуңуздардын арасында бирөө жакшы иш кылып атсачы, материалдык жардам бере албасаңыз дагы, жок дегенде моралдык жардам берип туруңуз.
аны тескерисинче сөз кылып, сүйлөп, жаманатты кылгандан көрү, урматтуу достор, кыргызда сөз бар. Мусулмандын жакшысын ашырып, жаманын жашырыш керек деген сөз бар. Айрыкча достордо ушундай болуш керек. Урматтуу достор, айтаар элем, мына ушундай достордон үлгү алыңыздар. Мына мен досторум бар, жакшы билесиздер. Жумаш деген досум бар, Чыңгыз, сыймыктанабыз албетте. Себеби кайсыл жерде иш баштаба. Бул жагы Баткен, бул жагы Жалал Абад, Ош, жада калса Ысык көл, каерге барба, жаныңда шерик болуп барат да. Ой достор, мекендештер, бирөөгө мен айттым го өткөндө Баткенде. 1000 сом же 2000 сом жөн эле акчалай жардам берип коюш, бул диетке жараша көп адамдын колунан келе берет. Бирок достор, 1 күндүкпү, 1 сааттыкпы, 1 мүнөттүкпү эң кымбат алтындай убактыңды курбандыкка чалып жардам берүү бул өтө кыйын. Көп инсандардын колунан келе бербейт. Көп инсандардын колунан келе бербейт. Жада калса эки ооз жакшы сөзү менен дагы сурап койгон дагы көп инсандардын колунан келе бербейт. Мына биздин башыбыздан өтүп эле келатат. Бирок бардыгы Алланын ыраазычылыгы үчүн, иштер Аллах үчүн болуп аткандан кийин баягындай жаман жумуштарга, жаман сындарга, сөздөргө эч кандай көңүл буруу деген нерсе жок. Болгону бул жерде Алла үчүн гана иш болуп атат иншалла. Кийинкиге өтсөк, мына ушул досторубуз Москвадан, Айылдан биригип 41 000 сом аманатын жөнөтүшкөн. Андан сырткары бул жердеги чыңгыздар дагы фундаментин куюп беришкен. Анан Ноокаттан Кубанычбек деген акебиз 10 000 сом жардам берди кечекиде. Базар Коргондо бир кыздын ата-эне үй бүлөсү менен 6 000 сом жардам берди. Жана биздин Сбербанк картабызга 31 000 сом акча түштү. Жалпысынан достор 186 500 сом аманат түшүптүр Сырга байке сизге. Машалла, караңызчы. 14 000 сом кем, 200 000 сом үйүңүзгө жардам түштү. Андан сырткары мына айланада азыр көргөзөм, теректер, кече күнү кошо ташып, кошо жыктыгы. Бирөө 10 терегин берип атат, мына Меримбек экөөбүз. Бирөө 2 терегин берип атат, дагы бирөөсү келип 2 терегин, дагы бирөөсү келип 1 терегин. Меримбек экөөбүз мол фундаменттин ичин засыпкасын кылып берип атат. Анчамчасы, кыскасы жардамын үзбөй атат. Мына ушундай инсандар бар экен. Мына ошол 186 500 сомдон достор, мекендештер, эми мен расходун эсептеп чыксам, биз бул үйгө азыркы учурда эмне материалдарды алып атабыз, кандай болуп атат? Подробно баардыгын угуп койсоңуздар жакшы болот достор. Отчет болуш керек ар бир жумушта. Азыр өчүрбөй турабыз. Жалал Абад. Мынакей мен колума келди. Фундамент пайдубалын куйган досторубузга 21 000 сом акчалай бергенбиз. Жана 3 000 сомун бул жерге жардам деп кошушкан алар. Колуна 21 000 сом гана алышкан. Андан бери жагында мен расходун эсептеп келейин достор, мекендештер. Мынакей. Фундаментине засыпкага 3 КАМАЗ шагал төктүк, 1800 сомдон 5400 сом. Андан бери карай могу артыбызда турган камкыш 11 000 кыш алып келдик. Бүгүнкү күнгө чейин ушул жерге 3 сом 20 тыйындан 35 200 сом. Жол киреси ар бир кыш 1 сомдон келди, 11 000 сом жол киреси. 2 КАМАЗ топурак 2,5 000 сомдон 5 000 сом. Иштин башталышына тол, инструмент, ушундай челек, чака, кыскасы жумуш башталышына 3500 сомдук ушундай материалдарды алып келдик. Иштин башталышына мына эмени баштап аткан, стенаны баштап аткан усталарга продукта 3500 сомдук продукт алып келдик 2 ирет. Андан кийин достор, мекендештер, бүгүн мына мен колумда азыр чек турат. Сетка мык, цемент, тол дагы жетпей калган экен. Жалпысынан 4100 сом болду сантехник кыска турбасы менен. Андан сырткары перемичкаларга жыгачтар, такталар, достор, стройка чындыгында ушунчалык кымбат быйылчы. Мына караңыздар, кичинекей эле жыгач. Мына 8 учлук жыгач. Мына 8 учлук жыгач. 500 сомдон 4000 сом. Анан мол жыгач болсо 1286 сомдон перемичкаларга 4 штук. Кыскасы жыгачтын баардыгы, мурлапка бул перемичкага жыгачтын баардыгы бүгүн достор, мекендештер, 8740 сом. Анан дагы бир нерсени айта кетейин.
Былтыры Москвадан бир акебиз кандай жумуш баштаба ушул үйлөрүңө же муктаждардын үйлөрүнө эшик деп эшик салды эле. Ал эшиктердин эмеси 30га жакын эшик салган да. Мына ошол эшиктер даяр, бирок без коробка. Мына ошол эшиктерге бүгүн Сыргабай эке үйүңүздүн эшиги даяр. Ал междукомнатный внутренний эшиктер. 4 эшикке бүгүн коробкасын жасап, замокторун коюп бериш устакысы 1,5 миң сомдон алды. А замоктору 500, ашык машыгы менен 650 сомдон болот экен. Жалпысынан ошол устага берген акча, замогун алып берген жалпысынан 8600 сом акча болду. 8600 сом. Жана достор, кирпич уруп аткан усталарга 15 миң сом аванс бергенбиз. Мына ошентип бүгүнкү күнгө чейин, бүгүн 27.08. Экскаваторга 1000 сом, портерге 1200 сом, 2200 сом. Мына ошентип достор, мекендештер, расход бүгүнкү күнгө чейин жалпысынан 127.040 сом расход кетиптир жалпысынан. Ошондо кечеги күндө бизге элдин жардамы жалпысынан мен айттым азыр 186 миң. Калганы достор, мекендештер, бизде калып атат азыр 186 миңден минус кылсак 59 миң. 59.060 сом калыптыр. 59.060 сом бүгүнкү күндө бизде аманат калды буюрса. Алдыдагы иштерге ушунча бизде запас бар. 60 миң сом деп коелу, мына ушунча запасыбыз бар. Кеч кирип кетти, жазгандарым көрүнбөгөндөн бир аз ыңгайсыз абал жаратып койдук, кечиресиздер. Мына ушундай достор, кыскасы кече дагы Баткенде ушундай кечке мал эфирге чыккан элек. Бүгүн дагы кеч болуп кетти. Жумуш ушул убакытка келип калып атат, көрүп атасыздар. Негизгиси иш алдыга жылып атат, Кудайга шүгүр. Мына азыр айланып көрөлүчү жүрчү. Мына стенасы бул жактары карагыла бир кыйла эле көтөрүлүп калган. Аркасында көргөзүп коелу жүр. Мынакей аркасы уже 15 катардай урулуп калган, көрүп атасыздар. Аркасы 2 капталы бир 15 катардай урулуп калды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Мына тумбасы менен 15 катар экен. Мына ушунча көтөрүлүп калды, дагы бир жумада дуал бүтөт. Ана могул теректерди карагылачы мына. Машалла, бу теректерди берген акелерибизден, досторубуздан рахмат. Мына могул терек Москвада иштейт, өзү бул жерде атасын айтып, Шерзат деген досубуз 2 терек, Меримбек экебиз, Мурат абабыз 10 терек, могул жерде Кубаныч деген Аяш экебиз 2 терек, Талант экебиз дагы 2 терек берди иншалла. Анан дагы да ушул айылдын жааматына эфирден көрүп калгандарга мен кайрылам. Урматтуу агалар, жердештер, туугандар, бирден терек болсо дагы жардам берсеңиздер, таштамайлары жок дегенде ушул жерден айылыбыздан чыгып калсынчы деп мен зарлап атам да. Себеби кече Баткендеги үйүбүзгөчү 30 миңге таштамай алдык, 10 миңге пешкар алдык, 27 миңге гарби лай баскан алдына тактасын алдык. Стропиласын почти 40 миңге алдык. Мына эми кошуңуздар. 105 миң сомго жыгачы эле алынды да. Жыгачы эле 105 миң сом болуп кетти. Ошо чатыры бар тиникесине кече 75 миң. Ошентип чатырына 175 миң сомдук материал алынды. Уста акысы бар анын. Уста акысы 35 миң. Ошентип ал жерге деген 110 миң сомдук расход кетиптир. Мына караңыздар, ушунча бир эле тамдын башына ушунча кетти. Буга чейинки үйлөрүбүздө, мисалы Русландын үйү же Базар Коргондогу, Ачыдагы башка үйлөрүбүзгө 50 миң сомдук жыгач 50 миң сомго жетпей тинике кетчү эле. 100 миң менен бүтчү эле да. Азыр бул жерге мен адашым 120 эмес, 200 миңден ашык расход кетип атат. Ошон үчүн сиздерге мен кайрылам. Көрүп калган бир туугандар, бири-бириңиздерге айтыңыздар, келиңиздер. Бирден терек болсо деле жардам бериңиздер. Мына бир таштамайлар чыгып калсын. Бир жумада чатырын жабабыз. Албетте дагы кайрылабыз бардыгына. Ушул үй бүлө үйлүү болуп бүтүп калсын. Сыргабай эке, азыр Сыргабай экебиз кандай жашап атат? Мына азыр бирөөнүн үйүндө жашап атат. Ал жерде дагы ал үйдүн ээси үй салып атат.
Балким ал эртең эски үйүн сүрдүрүп койгон болсо Сыргабай акабыз эми бул айыл көчөдө калтырбайт, жардам берет. Бирок кышка калтырбай өз үйүндө жашасынчы дейт элем да. Туурабы? А? Тура. Кудай кааласа Кудай кааласа. өзүңүздүн үйүңүздө жашайсыз иншалла. Үйдүн казайыны эмне деп атат азыр? Эми жашап тура бер деп атат убактылча. Вакытын жасап, наракам салат кен, пока вакытын жасап туралар. Тамар бүткүчүлөр бул. Тамар. Ошол үйдүн ээлеринен, эмне жерде сиз дайым ар кимдин кызматында жүрчүлөрүңүз эми бир анча-мынча кулак салып, кулак кагып айтып коесузбу? Жардам берели, бериңиздер, үй салып атабыз деп. Айтсам. Бирок алардын балдары сиз боюнча баардык эл кабардар, жардам берип атат кудай кааласа. Кыжалат болбоң, Мына айылдын элинин баардыгы сизге жапа-турмак жардам берип атат. Ушул айылдын эли эле почти мына бул жерде 200 миңге жакын жардам берип атат. А дагы тааныбаган адамдар да жардам берип атат. Кече мына Ноокаттан айтып атам, Базар Коргондон сизди тааныбайт мисалы. Ошентсе да Алланын ыраазылыгы үчүн жардам берип атышат. Ошолордун баардыгына чын жүрөгүңүздөн дуа кылып туруңуз Сыргабай ака, мейлизби? Үй бүлөңүз менен, бала чакаңыз менен болуп турбу? Мына ошолордун тапканда береке болсун, ден соолук болсун. Анан айрыкча алыскы мигрант болуп жүргөн, Россияда жүргөндөр сизди үйлүү болуп калсын деп жардам берип атышпайбы? Мына ошолорго дуа кылып туруңуздар. Аман эсен ата-эне бир туугандасына келип алсын ошолор деп, мейлизби? Сураныч болуп турбу? Дайым үй бүлөңүз менен дуа кылып туруңуз. Бул иш бүтөт. Бул үй бүтөт. Кыжалат болбоңуз. Бирок бир учур келет, ушул үйгө жардам бере албаган инсандарчы аттиң арман кылат да. Мен дагы ушул үй бүлөнүн үйлүү болушуна себепкер болуп калбайт белем дейт да. Ошон үчүн достор, бул үй бүлө өтө кыйналган үй бүлө. Көп жылдан бери кыйналган үй бүлө. Ошон үчүн баарыңыздарга чакырам, келиңиздер, жардам бериңиздер. Кудай кааласа, аз гана учур калды. Монун астында цемент бар. Биз азыр канализациясына дагы, сантехниктерине дагы бир аз турбаларды ала келдик. Нол жерден суу кириш керек. Турба менен иши бүтүш керек. Мына достор, мекендештер, ичи толо кам кыш. Ушул кыш бүткүчөк деле там Кудай кааласа көтөрүлүп калат. Билбейм да канча кыш кетет, дагы канча кыш менен бүтөт. Кыскасы урө-өрө элчи алдыга жылганда көрөбүз. Могул жерде душ болот, комната 3 комната, зал, бир кичинекей кухня, бир спальня, коридор, анан кичинекей душу дагы бар. Кыскасы үйдө бүт заманбап условиясы менен чакан, комфортный бардыгы бар сонун үй. Камкыш кылып атабыз, себеби камкыш каражатка жараша биринчиден, экинчиден жылуу болот. Билесиздер, жылуу болот. Мына ушундай достор, кыскасы жардам берем деген бир туугандар болгон болсо, ушул эле видеонун описаниясында, экран алдында биздин Ак Ниет Аманат коомдук фондунун Сбербанк картасы жана эл сом номерлери болот. Сунуш суроолор болгон болсо WhatsApp номер бар 705 33 70 90. Кайрылыңыздар, байланышыңыздар. Сунуш суроолор болгон болсо эч кандай уялбастан айтыңыздар. Көкүрөктө иштен бышканчачы мага сын болсо деле WhatsAppка жазып кайрыла бериңиздер, айта бериңиздер. Кемчилик болгон болсо медер эмнери мындай болуп атат, тигиндей болуп атат деп айтыңыздар, урматтуу достор. Анан эртең онол жерге барып 4-4төн артымдан сөз кылганча бетим айтыңыздар достор. Ушинтип кайрылар элем жалпы эл журтубузга. Арттан сөз кылганды токтотуңуздар. Кандай кемчилик болбосун бетке айтыңыздар. Албетте биз сынды туура кабыл алабыз, сын менен такшалабыз, алдыга чың алабыз. Ошондуктан эч кандай бир күмөнсүз сын болсо, сунуш пикир же акыл насаат болгон болсо айта бериңиздер иншалла. Кыскасы колдон келиши аракеттебиз. Көрүп атасыздар, бир бутубуз жалбат, бир бутубуз баткен, бир бутубуз болсо ош. Жана башка дагы жумуштарыбыз бар. Личный өзүбүздүн жумуштарыбыз бар. Кыскасы мен мындай деп түшүндүм да. Былтыр муктаждар комплекси менен 2 жыл Жалал-Абадта жүрдүк кой, мисалы бир эле жерде. Бирок чоң 8 үй бүлөнү үйлүү кылабыз деп чоң имарат салып атасың. Канчалык чоң болсо дагы бирок жумушуң бир эле жерде, бир эле жерге барасың, бир эле жерге материал ташыйсың, бир эле жерге каттайсың да. А быйылкы жумушуң Баткенде 2 үй, Мынол Жалал-Абадта 1 үй, өзүңдүн майда жумуштарың. Кыскасы ушул жумуштарга ар жака каттап баягы чоң бир жерге салгандан дагы ушул жумуш бир аз кыйын болот экен. Жетишүү кыйын болот экен, материал жеткирүү кыйын болот экен, ал жерге жетип барып кабар алуу кыйын болот экен, убакыт жетишүү кыйын экен. Бирок ошентсе дагы Алланын жардамы менен баардыгы жакшы болуп атат иншалла. Жакшы сөз менен колдоп, кубаттап турсаңыздар, биз
кыла турган иштер али алдыда достор. Биз жумушубузду кылып бүттүк эмес. Биз жумушубуздун кылгандан кыла элегибиз али алдыда. Биз ашчу кырлар али алдыда иншалла. Андыктан дуа кылып туруңуздарчы жок дегенде жумуштарыбызга, жолдорубузга, сапарларыбызга, ар бир кызматтарыбызга чын жүрөктөн ар бир намаздарда дуа кылып туруңуздарды суранып кетем. Жакшылыктарда көрүшкөнчө ассаламу алейкум. Бул жактан көргөзмөсөң алдыгыларын. Жумуш жүрүп атканын көргөзүп кой, айнектерин чыгарып коюптур нары жакта. Куда калат айылдын